Бұл чыгарылышта біз сіздерге экран астында тұрған сүлік қара айғырды көрсетіп береміз. Туғандар, назар салып қарап тұрыңыздар. Урматтуу жылқы ишкобозчулары, биздин каналдын катталуучулары, назар салып көрүп туруңуздар. Мына ушул жылкыны өткөрүп ийбеңиздер. Азыр биз жылкы тууралуу толук маалыматты алып беребиз. Дарегин айтсак, учурда биз Бишкек шаар тарапта турабыз, пригородный айыл тарапта. Мына ушул кара айгырды көрдүңүздөр, сүлүк кара. Кашкасы бар, эки аркаңгы шыйрагы ак экен. Азыр ээси менин жанымда. Биринчи саламдашайын, маалыматтарды беребиз бир четтен. Салам алейкум ага, кандайсыз? Ва алейкум ассалам, жакшы, рахмат. Өзүңөр тынчсыңарбы? Малжан аманбы, тынчпы? Кудайга шүгүр, жакшы. Мына айгырды YouTube'га чыкканга чейин мен эле алып коеюн дедим да. Эми ушул айгыр жөнүндө сөз кылалы экөөбүз. Бул кандай айгыр, канча жаш? Негизи өзүңүз айтып кетсеңиз, көрүүчүлөр үчүн жакшы болот эле. Бул айгыр менин досум бар. Беловодскийде өзүнүн фермасы бар. 9 үйүр жылкысы бар. Ошо жылкыларынан бир үйүрдө жүргөн ат бул. 19 бейнин арасында. Анан биз экөөбүз ортобузда аласа бересебиз бар эле. Ошонун ордуна бул ат өткөн да мага. Анан аттын тарыхына келгенде, түгүнө келгенде ат 54-конь заводдон чыккан. 54-конь завод каяк болуп калат? Племиндеги 54-конь заводдон чыккан экен. Демек племенной хозяйствонун аты бул, э? Кудайым буйрса ошо племенной да. Анан ат улакка чабылып жүргөн, торпок улакка, лейлек улакта чабылып жүргөн. Мага ошо улак гарантиясы менен өткөн, ден соолугу улак гарантиясы менен өткөн да бул ат. Демек сизге бересе менен өтүп кеткен бул. Эми мунун жашы канча, бою канча, бийиктиги? Жашы 6 жаш, бою 1,67 өлчөдү. Атта минип турган үкөм. 1,65 деп кое берели. Уверенно, да? Уверенно 1,65. Аттын ден соолугу таза, үйүрү бар, улагы бар, а? Бар улагы. Кандуу жылкы? Кандуу жылкы. Чуркай турган күлүк нерсе. Күлүк, э бул? Ат мага келгенде уже 4 ай болуп калды. 4 айдан бери ушул сарайда багылып турат. Азыр эмне турган деле убакыт жок. Ат багууда турат. Жакында үй алып атам. Буюрса ошо үйгө кичине акча керек. Ошого сатайын деп атасызбы? Шаардан 3 комнат квартира чыгып калды эле. Ошону сатып алып, өткөндө бейим бар эле, тайым бар эле, аларды саттым. Ал ушул аттым калды. Ушул ат калды? Аттымды сатсам ошо акча кошуп туруп үйдө алып атам да. Муну дагы ээси күтүп атыптыр да муну, э? То есть ат ээсин күтүп атат. Кудайым буйруса. Сөз жок, бир айландырып көрсөтөйүн. Бул ат торпок улак дегенде оор эмес, күлүк ат ба бул негизи? Тушкай турган нерсе да. Ата каламанга да кирип кете берет. Өткөн жылы кышындасы ким чапкан, кайсы палуан чапкандарын баардын маалыматын берем. Үйүрдө жүргөн видеолору бар. Жайлоого барып өзүм үйүрдөн ошол жерден атты тамдап алып түшкөнбүз да. Мага бул ат ошо улага гарантиясы менен болгон үчүн атты алгам мен мунучу. Машалла, сөз жок. Булчуңдан чыкканын караң, а? Тарбиясы жакшыбы, аттын жаман өнөрү жокпу? Жок, тээп иштеме, иштекеси жок. Жакындан да көрүп коюңуздар. Азыркы тапта ат улакка даярбы же суутуп же багып андай мындай кылыш керекпи? Азыр эми бастырыш керек. Жөн эле минилбей туруп калды да. Бастырып, анан суут, анан улакка салыш керек го дейм. Мен өзүм улак тартпайм. Ошо жылкы жаныбарын жакшы көрүп эле жылкы кармап калдык да. Так, ошондо бул азыркы тапта улакка даяр эмес, а? Жок, азыркы тапта. Эси улакты текшеребиз десе, ушул үстүндө отурган палуан улак орат, топко салып алып чыккан полностью өзү көрсөтүп берет. Ал жактан сөз жок. Ал жактан эч проблема жок. Бир топко алып кирип чыкканы, ого сууту деле кереги жок болсо керек. Ооба, духту көргөн, а? Духун көргөн. Жүрөгү ток ат. Кудайга шүгүр, буюрса атка уверенлебиз. Мына туугандар, гарантиясы менен мына ушул ат биз сиздерге маалыматты толук бердик. Көрдүңүздөр, ат тууралуу маалыматты айттык. Эми басканын бир-эки көрүп коелу. Бир-эки басканын көрсөк болобу? Ары бери кыймылдат дегендей. Бул быйыл жайда үйүрө жүрдү ошондо? Быйыл жайда үйүрдө жүрдү. Машалла, сөз жок. Бирек урдуруп коёюк десек, эч нерсе жок экен да. Болсо, нар жакта синовал бар, ошол жерге урдуруп деле көрсөтсөк болот. Чөппү? Көрсөтсөк болсо да экен.
Мына туугандар, азыр биз видеону пауза кылып ошол жака барып көрсөтөбүз. Аттын кыймыл аракетин видео баштаганда да көрдүңүздөр. Азыр ошол жака өтөбүз туугандар. Назар салып карап туруңуздар. Ого. Машалла, сөз жок. Кыскасы атты алып эле миниш керек экен да. Машалла. Эми акчасына акырын келе берели, бу канча болот эми мунун? Акчасы мага өткөн эле бага эме кылып атам. Мага $5000 өткөн бул атчы. $5000 деп атам акчасын. Кеми бар. $5000, а? Сомго приблизительно канча болуп калат? Жакыныраак? 420 миң болуп калат да. Мына туугандар, уктуңуздар. Доллар менен дагы, сом менен дагы баасын айтты. Анда эмесе экран астындагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Хат тууралуу маалыматты бердик. Сиздер дагы эми мына ушундай калган сүйлөшөсүздөр. Майда чүйдө суроолор болсо экран астындагы номерлер менен байланышыңыздар. Анда эмесе видео жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Сиздер менен Күн Желеси каналы болду. Видеолорго класс басып, комментарий калтырып, жакындар менен бөлүшүп турсаңыздар. Тишин көрсөтсөк болот, а? 6 жаш. 6 жаш dedi туугандар.